Саламатсыздарбы замандаштар, урматтуу мекендештер, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер сиз тарыхчынын оозунан уккуңуз келсе, эгер сиз тарых жөнүндөгү акыркы изилдөөлөрдү окуганга убактыңыз жетпей, анын башка бирөөлөр окуп айтып берүүсүн кааласаңыз, анда менин каналыма кош келдиңиз. Менин аты жөнүм Кыргыйбек Молдожунусов, тарых изилдөөчүмүн жана тарых мугалимимин. Менин максатым сиздер үчүн так изилденген, бурмаланбаган, адистердин элегинен өткөн тарыхый маалыматтарды жеткирүү. Албетте тарых дегенде ар кандай темалардан сөз козгосок болот, бирок мен Кыргызстандын тарыхынан баштоону чечтим. Мен айтып баяндай турган тарых далилдүү болуш үчүн мен өз сөздөрүмдө ушундай бир китепке таянмакчымын. Кыргызстандын тарыхы деген 3 томдук академиялык басылыш. Бул анын биринчи тому болуп саналат. Бул китеп Улуттук илимдер академиясында 2016-жылы басылып чыккан. Китеп кириш сөздөн башталгандыктан биздин биринчи видеобуз дагы тарыхка киришүү жөнүндө болмокчу. Тарых жөнүндө кеп кылууда адискөй тарыхчылардын изилдөөлөрүнө академиялык басылышка басым жасоо абдан маанилүү. Биздин тарых, башкача айтканда Кыргызстандын тарыхы качан жазыла баштаган деген маселеге келе турган болсок, 19-20 кылымдарга чейин ата-бабаларыбыз тарыхты оозеки сактап келгендиги белгилүү. 19 кылымдын аягы, 20 кылымдын башында биздин санжырачылар, тарыхчыларыбыз жазуу маданиятына маани бере баштаган жана өздөрүнүн билген тарыхын кагазга түшүрө баштаган. Алар кимдер десек, Молдо Осмоналы, Кыдык уулу, Белек Солтоноевди билебиз. Алардан башка көпчүлүккө белгисиз болгон Үмөт Молдо, Талып Молдо, Насирдин Бөөнбаев, Бала Айылчы, Алымбек Санжырачы сыяктуу жана башка көп санжырачылардын кол жазмалары бүгүнкү күндө Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондунда сакталууда. Ал эми Кыргызстандын тарыхын илимий изилдөөнүн жыйынтыгында жазган биринчи тарыхчы бул Бартольд болгон. Ага Кыргыз АССРнин эл агартуу комиссариаты кайрылгандан кийин 1927-жылы Бартольд «Кыргыздар» деген китебин орус тилинде жазган. Ошондон бери Кыргызстандын тарыхы тарыхчылар тарабынан ар кандай деңгээлде изилденип келе жатат. Изилденген тарыхты элге жеткирүүдө академиялык басылыштардын орду чоң. Союз мезгилинде Кыргызстандын тарыхы боюнча 4 академиялык басылыш болгон экен. Бирок алардын бардыгы орус тилинде жазылып, эне тилибизде кыргыз тилинде жазылган эмес. 70-жылдардын баш ченинде 2 томдук орусчадан кыргызчага которулган экен. Ошондон бери академиялык басылыштагы тарыхыбыз эне тилибизде чыкпай келип, мына бул китеп эгемендүүлүк алгандан бери биринчи жолу чыккан кербези. Адискөй тарыхчылардын жазган эмгектери, академиялык басылыштар эмне үчүн маанилүү дегенге дагы бир себеп бар. Биз эгемендүүлүктү жаңы алганда экономикалык кризис менен бирге эле руханий кризис да болгон. Материалдык жакырчылык сыяктуу руханий жакырчылык дагы болот. Мындай учурда ар кандай жаңы идеяларды ээрчип кете берүү көрүнүшү күч алат. Тарых мамлекеттик идеологияны калыптандырууда, коомдук, элдик аң-сезимди калыптандырууда маанилүү роль ойнойт. Эгемендүүлүк алгандан бери жаңы багыттарды издөө аракетинде ар кандай максатта тарыхтар жазылып келе жатат. Бирок тарых деп жазылган эмгектердин көбүндө, тарых деп айтылган көрсөтүүлөрдүн көбүндө авторлор тарыхчылар эмес, башка кесипте жүрүп, тарыхка киришип, тарыхты баяндоону өнөр кылып алышкан көрүнүштөр көп учурап жатат. Алардын айткан жазгандарында курулай ой жүгүртүүлөр, калпыз тыянактар жана көз караштар даана байкалып турат. Тарыхчылар мындай жанрга folk history, башкача айтканда элдик чыгарма тарых деп коюшат. Жарандарыбыз академиялык эмгектерге эмес, тарыхты чала була окуп алып эле тарых айтып жаткандарга көбүрөөк ишеним арткандыгы айрымдар үчүн туура болуп эсептелиши мүмкүн, бирок бул мамлекетибиздин келечеги үчүн терс кесепеттерин алып келет. Мамлекетибиздин чыңдалып бекемделиши үчүн калкыбызга туура тарыхты жеткирүү абдан маанилүү. Мына ошондуктан ушул 3 томдук Кыргызстандын тарыхы деген академиялык басылыш чыккан. Бул анын биринчи тому болуп саналат.
Биринчи томдо байыркы доордон 17-кылымга чейинки тарых чагылдырылат. Бул китептин жазылышына 4 илимий мекеменин, тактап айтканда Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тарых жана Маданий мурас институту, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети, Кыргыз Түрк Манас университети жана Борбордук Азиядагы Америка университети ушул мекемелердин окуу жайлардын илимпоздору жана окутуучулары биргеликте даярдап чыгышкан. Китеп биринчи теориялык бөлүктөн турат, андан тышкары 2 бөлүмдөн турат. Теориялык бөлүгүн киришүүсүн, тарыхнамасын, булактарын жазган тарыхчылар Асанов, Жолдошовдур. Биринчи бөлүмүн жазган тарыхчылар Чаргынов, Абдыканова, Султанов, Ташбаева, Аманбаева, Жуманалиев, Жолдошов жана өтүп кеткен тарыхчы Макрениндин жазгандарын Асанов кошумчалар менен даярдаган. Ал эми экинчи бөлүмгө раматылык тарыхчы Өмүркул Караевдин жазгандары кирген. Андан тышкары Жуманалиев, Табалдиев, Солтобаев, Ведутова, Ташбаева, Кожобеков, Асанов, Жолдошов сыяктуу тарыхчылар өздөрүнүн салымдарын кошушкан. Мен өзүм бул тарыхчылардын кээ бирлеринен сабак алганмын, кээ бирлери менен кесиптеш болуп иштешкенмин. Мен бул тарыхчылардын баардыгынын өз кесибинин адиси экендигин билемин жана алардын жазгандары илимий далилдерге негизделген десем болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай академиялык басылыштагы тарыхты алдыда ушул китепке таянуу менен баяндап берүү максатым бар. Келерки видеолорубузда тарыхнама, башкача айтканда буга чейин кыргыз тарыхын кимдер изилдегендигин баардыгын, ошондой эле булактар кыргыз тарыхын изилдеш үчүн кандай далилдерге таянса болот, ошондой эле байыркы доордон, таш доорунан, коло доорунан, андан кийин эрте көчмөндөр доору, андан кийин орто кылымдар, андан бери 18-кылымга чейинки баардык тарыхты баяндап бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе биз менен болуңуздар.